Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 8 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Ана эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы терс электирдүүлүк. Бул сабакта силер терс электирдүүлүк жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ошондой эле элементтердин терс электирдүүлүгүнүн мезгилдүү өзгөрүүсүн салыштырууга үйрөнөсүңөр. Силер менен өткөн сабактарда элементтер эки топко бөлүнө тургандыгын өткөнбүз. Металлдар жана металл эместер. Таблицага көңүл бурсаңар, биринчи таблицада металлдар жайгашкан, экинчи таблицада металл эместер жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Шарттуу түрдө металл эместерди 5-чи элемент бордон 85-чи элемент астатка чейин диагонал сызыгын жүргүзсөк, диагонал сызыгынын жогору жагындагы негизги топчодо жайгашкан элементтер металл эместер деп атоого болот. Алардын саны 22-ге барабар экендигин өткөн сабактарда таанышканбыз. Азыр болсо силер металлдардын металл эместерге мезгилдүү өзгөрүүсүн таблицадан салыштырып байкасаңар, солдон оңго карай металлдык касиет начарлап, металл эместик касиет өсүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Анда суроо пайда болот. Эмне үчүн мезгилде солдон оңго карай металлдык касиет начарлап, металл эместик касиет жогорулайт? Бул суроого терс электирдүүлүк деген түшүнүк менен жооп алууга болот. Анда силер менен бул эреже менен биринчи таанышып алалы. Терс электирдүүлүк бирикмедеги атомдун электронду өзүнө тартып алуу жөндөмдүүлүгү. Анда азыр силер менен бирикме катарында натрийдин хлоридин мисалын алып көрөлү. Бул мисалды силер турмушуңарда угуп жүрөсүңөр, кайнатма туз деген ат менен белгилүү. Эгерде кристалдык торчосуна көңүл бура турган болсок, кайнатма туздун кристалдык торчолорунун түйүндөрүндө иондор жайланышкан. Сүрөткө көңүл бургула. Жашыл түстөгү иондор хлор минус деп жазылып турат, хлордун иондору. Кара түстөгү натрий плюс деп жазылып турат, натрийдин оң иондору. Бул жерде суроо пайда болот. Эмне үчүн натрий оң ион, ал эми хлор терс ион? Албетте, анда алардын атомунун түзүлүшүн салыштырып туруп, эмне үчүн оң терс ионго ээ экендигин карап көрөлү. Таблицага көңүл бурсак, натрий 11-чи катарда, хлор 17-чи катарда экендигин көрүүгө болот. Анда алардын атомдорунун түзүлүшүн чийип, эске салып, андан кийин салыштырып жыйынтык чыгарып көрөлү. Биринчи натрийдикин карайлы. Катар саны 11, демек ядросунун заряды 11. Ал 3-чү мезгилде жайгашкан, демек 3 энергетикалык деңгээлин чийип алабыз. Анда энергетикалык деңгээлдеги электрондордун саны дагы 11. Аны 2, 8, 1 деп бөлүштүрүп алабыз. Бул эрежени билебиз, кантип бөлүштүрүү керек экендигин. Электрондордун максималдуу санын билсек, анда энергетикалык деңгээлдеги электронду деңгээлчелерге ажыратып жаза алабыз. Эки электрон биринчи деңгээлдин S деңгээлчесинде жайгашыптыр. Ошондуктан 1s2 деп жазылат. Ал эми экинчи деңгээлдеги 8 электрон 2s2, 2p6 бардыгын кошсок 8. Ал эми сырткы катмарында болсо 3s1. Ал эми 3p атомдук орбиталында электрону жок. Анда эң сырткы катмарындагы валенттик электрондун санын валенттик электрондор деп атайбыз дагы, аларды атомдук орбиталдарга жайгаштыралык. S атомдук орбиталы 1 ячейка менен, P атомдук орбиталы 3 ячейка менен белгиленет. Анда S атомдук орбиталында гана 1 электрону бар экен. Ал эми P атомдук орбиталы бош экендигин көрүп турасыңар. Анда ойлонсоңор болот. Натрийдин атомунда эң сырткы катмарына толуп бүтүү үчүн 7 электрон жетпей турат. Бардыгын толтуруш үчүн 8 электрон болуш керек эле. Азыр бир гана электронун жаздык, 7 электрон жетишпейт. Мына ошондуктан натрий 7 электронду алганга караганда, ал 1 электронун оңой эле берет. Мына ошол себептен электрондорун оңой берүүгө жөндөмдүү болсо, бул учурда металлдык касиети жогору болот. Кайталайм, эгерде электрондорун оңой берүүгө жөндөмдүү болсо, металлдык касиети жогорулайт. Биз жогоруда эмне үчүн металлдык металл эместик касиети өзгөрүп жатат деген суроодон баштаганбыз. Азыр ушул суроого жооп алып баштадык. Анда хлорду карайлы. Катар саны 17. Ал дагы 3-чү мезгилде жайгашкандыктан 3 энергетикалык деңгээли бар. Андагы электрондордун саны 17 болуш керек.
аны 2, 8, 7 деп бөлүштүрүп алабыз эрежеге ылайык. Электрондук формуласын түзсөк, биринчи деңгээлдин эс деңгээлчесинде 2 электрон, ал эми экинчи деңгээлдин эс деңгээлчесинде 2, п деңгээлчесинде 6 электрон, бардыгы 8. Ал эми эң сырткы катмарын карагыла, натрийдикинен айырмаланып турат, анда 7 электрон. 7 электронду үчүнчү деңгээлдин эс деңгээлчесинде 2 электрон, аны 3s2 деп жазабыз. Ал эми үчүнчү деңгээлдин п деңгээлчесинде 5 электрон, аны 3p5 деп жазабыз. Бардыгын кошсок, 2ге 5ти кошсок 7 болот. Демек, валенттик электрондордун саны 7ге барабар деп жыйынтык чыгарабыз. Келгиле анда атомдук орбиталдарын чиели. S 1 ячейка менен, P 3 ячейка менен белгиленет. Анда электрондорун бөлүштүрсөк, S атомдук орбиталында карама каршы спиндүү 2 электрон жайгашса, ал эми P атомдук орбиталында 5 электронду Гунттун эрежесине ылайык бөлүштүрөбүз. Биринчи жалкыдан жайгаштырабыз, же сааттын жебеси менен айланган бир багыттагы электрондорду, андан кийин жупташтырабыз. Азыр 5 электрондун 3-өөнү жаздык. Анда экинчи 2 электронду жазганда 2 жуп пайда болду дагы, акыркы атомдук орбиталдагы электрон жалгыз калды. Ошентип бардыгын эсептесек 7 электрон. 8ке толуш үчүн 1 электрон жетпей калды. Анда натрий менен хлорду салыштырсаңар, айырмасы натрийде бир гана электрону болгондуктан ал оңой берүүгө жөндөмдүү дегенбиз. Анда азыр болсо тескерисинче ал 7 электронду бергенге караганда 1 электронду оңой алууга жөндөмдүү. Ошондуктан электронду кошуп алууга жөндөмдүү болсо, металл эместик касиети жогору деп айтабыз. Кайталайм. Электрондорду кошуп алууга жөндөмдүү болсо, металл эместик касиети жогору болот. Мына ошентип, эмне үчүн натрий оң ионго, эмне үчүн хлор терс ионго ээ экендигин азыркы электрондордун санын кошуп алган же берген электрондун саны менен түшүндүрсөк болот экен. Демек, терс электирдүүлүктүн аныктамасында көрсөтүлгөндөй, химиялык бирикмедеги атомдун бири экинчи атомдон электронду кошуп алууга жөндөмдүүлүк же болбосо ушул касиети терс электирдүүлүк деп айтканбыз. Мына ушундан улам натрий терс электирдүүлүгү начар, ал эми хлор болсо терс электирдүүлүгү күчтүү деп жыйынтык чыгарсак болот. Азыр болсо хлордун катарында жайгашкан дагы кандай элементтер бар? Анда хлорго салыштырганда алардын терс электирдүүлүгү кандай өзгөрөт деген суроо пайда болсо керек. Келгиле анда силер менен чогуу хлор менен дагы кайсы элементтер бир топто жайгашкандыгына көңүл бөлүп, алардын терс электирдүүлүгү кандай өзгөрө тургандыгын карап көрөлү. Көңүл бурсаңар, мен силерге сунуштаган таблицада фтор, хлор, бром, йод элементтери сунушталды. Бул элементтер 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер. Биз силер менен жогоруда хлор менен натрийдикин салыштырганбыз. Азыр болсо топчодо булардын терс электирдүүлүгү кандай өзгөрө тургандыгын караш үчүн электрондук түзүлүштөрүн карап көрөлү. Азыр атомдун түзүлүшүн чийели. Фтор катар саны 9, ядросунун заряды 9. Экинчи мезгилде жайгашкандыктан 2 энергетикалык деңгээли бар. Анда бардыгы 9 электрон айланып жүрөт. 2, 7 деп бөлүштүрүп жазабыз. Ушундай эле хлордун карайлы. Катар саны 17, азыр эле жазганды үйрөндүк. Үчүнчү мезгилде жайгашкандыктан 3 энергетикалык деңгээли бар. Электрондору 2, 8, 7 деп бөлүштүрөт. Бромдукун карайлы. Катар саны 35. Ал 4-чү мезгилде турат. Анда 4 энергетикалык деңгээлин чийебиз. Электрондорун 35 электронду бөлүштүргөндө 2, 8, 18, 7 деп жазып алабыз. Йодду карагыла, 5-чи мезгилде турат. Катар саны 53. Анда ядросунун заряды 53 деп жазып, энергетикалык деңгээлин 5ти чийип алабыз. 53 электрон айланып жүрөт. Аны 2, 8, 18, 18, 7 деп бөлүштүрсөк, бардыгын кошсок 53 келип чыгат. Мына азыр силер электрондук түзүлүшүн карап туруп, алардын окшоштугун, айырмачылыгын салыштырып көрөлү. Айырмачылыгы алар ар кандай мезгилде жайгашкандыктан энергетикалык деңгээлдердин саны өсүп жатат. Мисалы, фтордуку 2 гана энергетикалык деңгээли болсо, йоддуку 5. Мына ушуга жараша алардын атомдун радиустары чоңоет, улам өсөт. Мисалы, фтордуку 0,64 болсо,
хлордуку ага салыштырмалуу өсөт. Аныкы 0,181. Бромдукун карагыла 4 энергетикалык деңгээли бар. Анда радиусу 0,196. Ал эми йодтуку болсо 0,220 жыйынтык чыгаралы. Топчодо жогортон төмөн карай атом радиустары чоңойду. Анткени энергетикалык деңгээлдин саны өсүп жатат. Анда силер ойлонуп көргүлө. Алардын сырткы катмарындагы электрондордун саны болсо өзгөргөн жок. Алардын саны бардыгы окшош экен, 7-ге барабар. Анткени фтор, хлор, бром, йод 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкандыктан эң сырткы катмарындагы валенттик электрондордун саны өзгөрбөйт, туруктуу, 7-ге барабар. Эгерде радиустар өзгөрсө, анда бул валенттик электрондор ядрого тартылуусу кандай өзгөрүп жатат? Мисалы, фтордуку 7 электронду ядрого бекем кармап турабы же йодтуку бекем кармалып турабы? Албетте, радиус чоңойсо, улам алыстайт. Анда анын иондошуу энергиясы улам төмөндөйт. Иондошуу энергиясы деген бул сырткы катмарындагы валенттик электрондорду үзүп алууга кеткен энергия. Азыр радиустан көрүп тургандай фтордукуна караганда йодтун сырткы катмарындагы валенттик электрону алыс болгондуктан аны үзүп алуу жеңилирээк болот. Мына ошондуктан иондошуу энергиясы жогортон төмөн карай начарлайт. Ал эми терс электрдүүлүктүн эрежесин жогоруда айтып өткөн эрежени эске салсак, электронду канчалык өзүнө бекем кармаса, терс электрдүүлүгү күчтүү. Электрондордун канчалык берүүгө жөндөмдүү болсо, терс электрдүүлүгү начар дедик. Анда терс электрдүүлүк иондошуу энергиясы төмөндөгөн сыяктуу эле ал дагы төмөндөйт. Терс электрдүүлүктүн сандык маанисин 1932 жылы Лайнус Полинг сунуштаган. Ал сунуштаган сандарга көңүл бурсак, 4, фтордуку, хлордуку 3, бромдуку 2,8, йодтуку 2,5 экен. Демек, иондошуу энергиясы төмөндөсө, анда терс электрдүүлүгү дагы төмөндөйт экен. Мисалы, азыр силер жыйынтык чыгарып жазып алсаңар болот. Фтордун терс электрдүүлүгү күчтүү, йодтуку ага салыштырганда начар экен. Силер менен жогоруда терс электрдүүлүктүн өзгөрүшүн 7-чи топтун негизги топчосунда карадык. Ал эми терс электрдүүлүктүн өзгөрүшү менен металдык жана металл эместик касиети өзгөрө тургандыгын айтып өттүк. Келгиле анда азыр силер менен дагы бир топчонукун карап көрөлү. Мисалы, 4-чү топчонукун. Аларда кандай өзгөрүү жүрүп жаткандыгын карайлы. 4-чү топ. Топ бул химиялык элементтердин вертикалдуу катары. Азыр силер 4-чү топтун негизги топчосундагы элементтердин вертикалдуу катарын көрүп турасыңар. Көмүртек, кремний, германий, калай, коргошун. Бул жерде көмүртек менен кремний металл эмес, ал эми германий, калай, коргошун металл. Демек, жогортон төмөн карай атом радиустары өскөндүктөн сырткы катмарындагы валенттик электрондордун оңой берүүгө жөндөмдүү болуп калат дагы металлдык касиети өсөт. Ал эми металл эместик касиети тескерисинче жогору жагында күчтүү болот. Ушундан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот экен. Топто жогортон төмөн карай металлдык касиеттер жогорулайт. Ал эми металл эместик касиет начарлайт. Кайталайм. Топто жогорто төмөн карай металлдык касиеттер жогорулайт. Ал эми металл эместик касиет начарлайт. Анткени жогортон төмөн карай терс электрдүүлүгү начарлап жатат. Иондошуу энергиясы дагы төмөндөп жатат. Ал эми радиусу чоңоюп жатат. Мына ошол себептен мезгилдүү өзгөрүү ушундай иретте жүрөт. Азыр силер менен жогоруда алган маалыматтарыбызды түшүнгөнүбүздү текшерүү үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрөлү. Анда бул суроого көңүл бурсаңар. Суроо: магний, кальций, стронций, барий элементтеринин терс электрдүүлүгү кандай өзгөрөт деген суроо берилген. Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчиси азаят, экинчи жогорулайт, үчүнчү өзгөрбөйт, төртүнчү кичирейет. Колуңарда таблица бар болсо, таблицаны карап, элементтердин жайгашкан ордун таап ойлонуп көргүлө. Азыр мен силерге алардын атомдорунун түзүлүшүн сунуштап көрөйүн. Чогуу бирге ойлонсок болот. Көңүл бургула. Магний, кальций, стронций, барий экинчи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер. Алардын катар саны 12, 20, 38, 56. Демек,
мезгилдин саны өзгөргөн сайын сырткы катмарындагы энергетикалык деңгээлдери да өзгөрөт. Мисалы магнийдикин карап тургула, 3 мезгилде турат. Сырткы катмарындагы энергетикалык деңгээлдин саны 3. Ушундай иретте барийге чейин энергетикалык деңгээлдин саны өсүп жатат. Анда албетте алардын сырткы катмарындагы электрондун саны өзгөрбөйт. Анткени экинчи топтун негизги топчосунда жайгашкандыктан. Ал эми радиустары болсо өзгөрөт. Анткени мезгилдин саны ар түрдүү болуп жатат. Анда силер туура жоопту таптыңарго деп ойлойм. Мен жоопту сунуштайын. Туура жооп биринчиси. Терс электирдүүлүк азаят. Азыр силер менен терс электирдүүлүктүн өзгөрүшүн топто кандай өзгөрө тургандыгын карадык. Келгиле анда мезгилде кандай өзгөрөт болду экен? Азыр силер менен экинчи мезгилде жайгашкан элементтердикин салыштырып көрөлү. Көңүл бурсаңар, экинчи мезгилде жайгашкан элементтер литийден неонго чейин сунуштап жазып койдум. Алардын катар санын көңүл бурсаңар 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп өзгөрөрүн билесиңер. Анда электрондордун саны ушуга жараша өзгөрөт. Энергетикалык деңгээлдин саны бардыгында тең 2ге барабар. Анткени экинчи мезгилде турат. Ал өзгөргөн жок. Ал эми электрондордун саны кантип өзгөрөт көңүл бургула. Ички катмарында бардыгында тең 2ден электрону бар. Анткени 1s деңгээлчесинде. Ал эми сырткы катмарында валенттик электрондор өзгөрүп турат. 1, 2, 3, 4 деп 8ге чейин өстү. Анда албетте атом радиустары өзгөрөт. Бул жерде биринчи мезгилде биринчи топто жайгашкан литий металлынын эң сырткы катмарында 1 электрон, бериллийдики 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп өзгөрүп жатат. Демек булар электрондорду улам кошуп алууга жөндөмдүү болот. Литий мисалы 7 электронду кошуп алууга караганда 1 электронун берүүгө жөндөмдүү, бериллий 2 электронун берүүгө жөндөмдүү. Мына ушундай өзгөрүп отуруп, фторго келгенде тескерисинче ал 1 электронду кошуп алууга жөндөмдүү болот. Ал эми кычкылтек болсо 6 электрон турат, ал 2-ни кошуп алууга жөндөмдүү болот. Ал эми 8-чи топту карасаңар, неондуку 8 электрон толуп бүткөн. Ошондуктан алар электронду бербейт, албайт. Алардын терс электирдүүлүгү 0го барабар. Мына ошол себептен атом радиустары өзгөргөндө сандарга да көңүл бургула, радиустарына да көңүл бургула. 0,1000-152ден 0,1000-64гө чейин, же болбосо литийден фторго чейин гана өзгөрдү. Демек терс электирдүүлүктүн сандык мааниси бул жерде 8-чи топтон 0го барабар деп жыйынтык чыгарсак болот. Мына азыр сандык маанисин сунуштадым, көңүл бургула. 1, 1,5, 2 деп өсүп отуруп, фторго келгенде 4 менен бүттү. Ал эми 8-чи топтогу элементтердин терс электирдүүлүгү жок экен. Келгиле анда жыйынтык чыгаралык. Металдык касиет кандай өзгөрдү? Силер көрүп тургандай, атомдун радиусунун өзгөрүшүнө жараша мезгилде солдон оңго карай металдык касиет начарлайт экен. Ал эми топчодо жогорудон төмөн карай металдык касиет жогорулайт экен. Анда металдык касиет, металл эместик касиеттин өзгөрүшүнө жараша терс электирдүүлүктө кандай өзгөрөт дегенге өзүңөр жыйынтык чыгарып, аларды жазып алсаңар болот. Же болбосо булардын иондошу энергиясы кандай өзгөрүп жатат? Бул мисалдарды өз алдыңарча жазганга үйрөнгүлө. Азыр бул суроого жооп берип көрсөңөр. Натрий, магний, алюминий элементтеринин металдык касиети кандай өзгөрөт? Элементтердин ордун мен сунуштайм, жоопту уккула биринчи. Биринчи жооп начарлайт, экинчи жооп жогорулайт, үчүнчү жооп өзгөрбөйт, төртүнчү жооп кичирейет. Жоопторду уксаңар, анда мисалдарды карагыла. Натрий катар саны 11, магний 12, алюминий 13. Бардыгы тең 3-чү мезгилде турат. Анда албетте электрондордун саны менен бөлүштүрүп жазып коеюн. Бирок радиустарына көңүл бурсаңар, улам кичирейип жатат. Анткени сырткы катмарындагы валенттик электрондун саны өсүп жатат. 1, 2, 3 деп. Анда албетте туура жооп биринчиси начарлайт экен. Келгиле анда жыйынтык чыгаралы. Силер көрүп турган атомдордун радиустары. Бул элементтердин атомдордун радиустарынын көрүп туруп жыйынтык чыгарсак болот экен. Демек, солдон оңго карай жана төмөндөн жогору карай радиустар кичирейет экен. Эң кичинекей радиуска ээ болгон элемент фтор. Демек, терс электирдүүлүгү эң күчтүү элемент бул фтор деп жыйынтык чыгарабыз. Бул таблицада болсо кээ бир гана элементтердин салыштырмалуу терс электирдүүлүгүнүн сандык мааниси көрсөтүлгөн. Лайнус Полинг сунуштаган сандык маанилерине көңүл бурсак, фтордуку 4гө барабар, ал эми Франциядики 0,7ге барабар. Эң чоң сан 4, эң кичине сан 0,7. Мына ушундан улам жыйынтык чыгарып, эң күчтүү терс электирдүүлүгү күчтүү болгон элемент фтор,
терс электирдүүлүгү эң начар элемент франций деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Келгиле анда сабагыбызды жыйынтыктап төмөндөгү стрелкалар менен дагы бир жолу эсибизге салалы. Мезгилде жана топто кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Атом радиустарын эске салгыла. Солдон оңго, төмөндөн жогору карай радиустар кичирейсе, анда иондошуу энергиясы оңдон солго, жогортон төмөн карай начарлайт экен. Иондошуу энергиясы начарласа, анда алардын терс электирдүүлүгү дагы ушундай иретте начарлайт. Ал эми металдык касиети солдон оңго, төмөндөн жогору карай начарлайт экен. Бул жерде силер көңүл бургула, иондошуу энергиясы кандай өзгөрсө, терс электирдүүлүгү дагы ошондой өзгөрөт. Бул түшүнүктөрдү өзүңөр жазып, дагы бир жолу эске салып көңүл бөлүп койсоңор. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык. Биз силер менен бүгүнкү сабакта терс электирдүүлүк жөнүндө түшүнүк алдык. Металдык касиет жөнүндө, металл эместик касиет жөнүндө, иондошуу энергиясы жана атомдордун радиустарын карадык. Бүгүнкү сабакта алган маалыматтарды, терминдерди дагы бир жолу кайталап жазып, өз алдыңарча көнүгүчтүү менен билимиңерди быжыктасаңар болот. Кийинки сабакта химиялык байланыштардын типтерине келгенде бул түшүнүктөр силер үчүн көбүрөөк кызмат кылат. Мына ошондуктан бул тапшырмалар үчүн убакытты көбүрөөк бөлүп көнүгүү иштөөгө арнасаңар. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.